Көк буру боюнча дүйнө кубогу өтүп жаткан учурда казак акыны Биржан Калдыбаев президент Садыр Жапаровдон аргымак белек алгысы келерин айткан. Көп өтпөй президент акынга аргымак мингизген. Бирок акынга аргымак тартууланышын Казакстандын айтышкерлер союзунун төрагасынын биринчи орун басары Аманжол Алтаев сындап чыккан. Мамлекет башчы бул боюнча Кабар маалымат агенттигине маек курду. Анда журналист Алтаев казак элинин акыны катары көчөдөн эле бирөөнү көрсөтпөөгө чакырган. Буга кандай жооп берет элеңиз деген суроо узаткан. Жапаров элчи менен ырчыга өлүм жок экенин белгиледи. Ооба, мен да соц түйүндөрдөн бир боорубуз Аманжол Алтаевдин кайрылуусун окуп калдым. Албетте ыңгайсыз кайрылуу болду. Биринчиден элчи менен ырчыга өлүм жок дейт. Элчилер элчилигин кылат. Ырчылар болгондо дагы төкмө акындар кай жерде болбосун ыңгайына жараша төгүп ырдай беришет. Сында ырдашат, макта ырдашат, бир нерсе сурап ырдашат. Андан кемчилик же саясат издөөнүн кереги жок. Экинчиден төкмө акын Биржан Калдыбаев кыргызга жээн болот экен. Мен казакка жээнмин, кайчылаш тайеке жээн экенбиз. Менин 5-чи атам Солтонкулдун аялы Ноча энем казак кызы болгон. 3-чүдөн кыргыз казак сөз баккан элбиз. Эгер мен ошол учурда аргымак мингизбей койсом, качандыр бир убакта мени сөзгө жыгып ырдап чыкмак. Таякем мени жөө узатты. Таякемдин бир аргымакчалык алы жокпу деп. Эгер мен ал жерге катышпасам, ал акындын ырдаганын укпасам, башка кеп эле.